Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Иштериңиздер жакшыбы? Баарыңыздар жакшысыздарбы? Эфирге кирдик. Баарыңыздар бөлүшүп, лайк басып, комментарий калтырабыз. Бүгүн аябай маанилүү маектер болот. Ошо менен сиздердин баарыңыздарды тааныштырып кетем. Бүттүңүздөр эфирге киргиңиздер. Биринчи мен өзүм сүйлөйүн. Азыркы убакытта биздин саат 8-де кайра эмеге киребиз. Чили дебатка киребиз. Дебаттан кийин кайра эфир уюштурабыз. Ошого урматтуу кыргыз элим, баарыңыздар менен учурашам. Ассаламу алейкум. Дагы бир жолу иштериңиздер жакшыбы? Азыр адам көйүүсүн, адам көйгөн кезде сиздерге бир канча фактыларды көргөзүп берем. Эме аркылуу көрөсүздөр. Телефон аркылуу көргөзүп берем. Анан өзүм дагы Текебаевка бүгүн кайрылуу жасапыр. Текебаевдин ошол жерде карандай калптардын баардыгын ачыктап берүүгө аракет кылам. Шайлоого 3 күн убакыт калды. Бирок 2 күндөн кийин үгүт иштери баардыгы токтойт. Тилекке каршы ар кандай каралоолор, ар кандай бир нерселердин баарын айтып атат, адамдардын баарын башын айлантып атат. Ошого мен элдин баарын чакырат элем, башыңарды айлантпагыла. Булар 30 жылдан бери орого оролбой 40-ында кыйратпайт. Бирок кыйратпаарын билгенден кийин, эл алданбай турганын билип, Садыр Нуркожоевичке ооп кеткенден кийин булардын баары ичи тарып, ичи күйүп, ар кандай бир нерселердин баарын айтып чыгып жатышат. Мен сиздердин баарыңыздардан суранам. Бөлүшүп, лайк басып, комментарий калтырабыз. Биздин убактыбыз аз. Саат 8ге чейин гана сүйлөгөнгө убактыбыз бар. 8ден кийин баардыгыбыз теле дебатка киребиз. Баардыгыңыздарды эфирге кирүүнү суранам. Эфирге кириңиздер, урматтуу кыргыз элим. Кайдыгер карабайлы. Баары жакшы, дагы жакшы болот. Мен азыр 100 адамга жетсе, мен эфиримди баштай берем. Биринчи Текебаев жөнүндө айтам. Андан кийин ушул кыргыз элим ушунча элим колдоп атат. Баардык жерде жакшы колдоп атат. Ошолордун баарына ыраазычылык эме айтып кетем. Бул жерде Жет областты айтам. Жет областынын ичинен ар кандай эмелерди айтып, сонун нерселерди айтып колдоп чыккан адамдарга дагы ыраазычылыгын билдирип коеюн деп өзүм чечтим. Андан кийин эртеңки 8-inde 3-тө боло турган жерге келүүнү суранат элем элдин баарына. Кийин парламенттик жана президенттик ошону сүйлөшөбүз. Урматтуу кыргыз элим, бөлүшүп, комментарий кылып, лайк басып турабыз. Эч ким менен урушпагыла, фейктерге ишенбегиле, фейктер менен сөгүшпөгүлө, сагышпагыла. Биз өзүбүздүн сабаттуу экенибизди, көрөгөч экенибизди көргөзөлү, аларга окшоп түркөй болбойлу. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен эфиримди баштадым. Кыргыз элим үчүн баракча катталган баарыңыздан суранам. Сиздер комментарий жазып, бөлүшүп турсаңыздар, биз сиз менен биз. Берде Өмүрбек Текебаевдин биринчи сөзү монтип айтыптыр. Деңгээлин билдим депчи. Өмүрбек Текебаев мырза, биз сиздин канчалык деңгээлиңиз бар экенин, кандай экениңизди биз билебиз. Бийликти 30 жылдан бери узурпация кылып алып алганыңарды билебиз. Азыр мен ошолордун баардыгына токтолуп кетем. Силердин деңгээлиңер кандай? Ар бир кыз менен ар бир жерде жүрүп, интернетке чыгып, итакмаңар чыккан. Анын баардыгын карапайым калк баардыгы билет. 30 жылда кыргыз эли үчүн жакшы иш кылбай, кыргыз эли үчүн кайра чыккынчылык кылып, кыргыз элимди ушунчалык кедейчиликке такап, миграцияны өстүрүп, 1,5 миллион адамды көчөгө чыгарып жиберген силерсиңер. 3 жолу төңкөрүштүн себеби силерсиңер. Биздин жашообуз жакшы болсо, зарплатабыз баардыгы жакшы болгон болсо, айылга биз Кыргызстандан кетпей эле ата-энелерибиздин жанында иштемек болчук. Азыркы убакытта дагы биздин кыздарыбыз бузулуп кетеби, кыздарыбыз ошол эметип, балдарыбыз ошол сыртка чыгып кетеби, баардыгына буларга силер күнөөлүүсүңөр. Силердин деңгээлиңерди биз аябай жакшы билебиз. Анан бул жерде Өмүрбек Текебаев айтып атасыз. Азыркы убакытта элдин бир бөлүгү Садыр Нуркожоевичти колдоп атат деп атасыз. Кайсы элдин бир бөлүгүн айтып атасыз? Элдин бир бөлүгү эмес, азыркы убакытта силердин убагыңарда сени атаң эле, сен энең эле деп бөлүнүп жүрбөдү эле. Азыркы убакытта биз барго, эл барго, 7 дубан ушундай моундай бириктик. Мына, айтайын мына моунтип. Бир жакадан баш, бир кол эмеден жеңден кол чыгарып атабыз. Мындай биригүү эч убакта болгон эмес. Өмүрбек Текебаев, мен сизге айтып коеюн.
өзүңөр да таң калып аткан болуш керексиңер. Садыр Нуркожоевич түрмөдө жатып алып эле ушунча адамдын немесине кантип ээ болуп койдубу депчи. Анткени силерден айырмаланып эч жерде саткан эмес. Буга бир далил. Андан сиз айтып атасыз бул жерде сизди канча адам колдойт. Бардыңар уурулар барыңар бириксиңер дагы бир элдин бир бөлүгү да силерди колдобойт. Бирок бар силердин колдоочуңар. Акчага сатылган андай мындай адамдар бар экен, баарын билебиз. Сиз өзүңүздү бир кедей бир ушундай эметесиз. Сиздин Алата 3-төгүл ошол жердеги песка блок менен тозулган чоң бир канча участоктун эмесин элейт. Ошол жер сиздики. Аны биз билебиз. Аялыңыздын атында 150 миллион сомдук мүлк жазылып турат. Ошол нерселер көп. Чычканда кафелериңиз бар. Мындай айтканда чындап эле партия менен бизнес жасагансыз. Үчүнчү нерсени айтып коеюн. Мага бирөө кайрылды деп атасыз. Сизге бирөө кайрылгандай сиз сот белеңиз. Же сен сотсуңбу Текебаев? Бирөө сага кайрылып ушун чечип бер дегенди. Сен өзүң Маевскиден 1 миллион доллар алганыңды бүттүк мына саясатчылар далилдеп атпайбы? Теке, айтып коеюн сага. Сен бул жерде сот белең. Ошол убакта сага кайрылган адам эмне үчүн Атамбаевдин күчү турган кезде? Атамбаевдин бүттүк күчү турган кезде эмне үчүн Садыр Нуркожоевичке ошол адам кайрылган эмес деген суроо жаралат. Мына бүдөмүк суроо. Силер билем, үйүңөрдү арендага берип жүргөнүңөрдү, аныңарды квартирага берип жүргөнүңөрдү биз баарын билебиз. Бирок айтып коеюн, бул жерде да жалган айтып атасыз. Анан бир кагазды көтөрүп алып, мына деп, мен дагы алып чыгайын. Мына жерде мисал мына. Ноунту алып чыгайын. Карагыла. Ноундай эле. Бир квитанцияны көрсөтүп коеюн. Мына деп, печатты басып туруп. Не, элди силер ишенөрөт бардыгына, биз айтсак бардыгына көрөт деп ойлоп атасыңарбы? Текебаев, ушул жерден дагы Садыр Нуркожоевичти эчтеке таппай, кумтөрдөн эчтеке таппай коюп, ошол кумтөрдүн аферасы менен камалган, анан Каптагаевди барымтага алды деп камап койгон. Ошол убакта жанагыл акмак бербейт беле? Сен айтып аткан ошол жанагыл адам ошол заявление жазбайт беле? Атамбаевга түзбөтүс барбайт беле? Атамбаев эчтеке таппай жүргөн кезинде. Бул факт эле ошол убакта. А эмне үчүн сен жашырып отурдуң ошол кезде? Просто аферистсиң, айтайынбы? Аферистсиң, уурусуң, жегишсиң. Бунуң да калып. 4-нчү нерсени айтып коеюн. 2010-жылы убактылуу өкмөт деп ончактадан бийликти басып алдыңар. Баштаганда эле мыйзамсыздык менен баштадыңар, бул калппы? Тарыхта мародер деген атка коюңуңар. 2010 не деген гана байлыктарды урдадыңар, ячейкаларды урдадыңар. Бунун баарын эл билет. Ойлобогула силер. Бакиевдин тейитте үйүн баарын талкалап, Винчестер снайпер болсун, снайпер тигиле баалуу кагаздардын баарын урдап кеткен ким? Силерби же бизби? Ошол мына шаарда да ошолордун баарын урдап сокконсуңар ошону. Аферист, уурулар мына. Бул да бир факт. Бөлүшүп комментарий лайк басабыз. Азыр мен бир жер сатканды көрсөтөм, ошону поделиться кыласыздар. Анан провокация кылып, ар кандай сөздөрдү айтып атат, ошону көрсөтөм азыр. Моуну бүтүрүп коеюн. Убакыт бир аз, ошон үчүн батыраак айтып атам. 5-нчи нерсе. Бул жерден айтып атасыз, сиздин калпыңыз. Атамбаев менен 2010-дон баштап жакшы бийлик орноп баштаган Отунбаевдин убагында деп. Анан Атамбаев менен Сооронбай Шариповичтин убагында бийликти такымга басып алды, бийликти бир эле адам басып алды деп атасыз. А өзүңүз интервью берип атпайсызбы? Атамбаев жан келгенде өзүнүн командасы жок эле. Атамбаев жан келгенде бийлигинин күчү жок эле. Мен ошонун бардыгын ошо күчтөнтүп бергем деп. Бул жерден сиздин жоопкерчилигиңиз барбы? Атамбаевдин ушундай алты баштуу ажыдар болуп кеткенге сиздин салымыңыз өтө чоң болуп атпайбы? Ага бир далил. Бабанов премьер болуп отурган кезде. Ал дагы сиздин улагыңыз, Бактыбек, Калмаматов, Бакыр отуруп, Жомарт Оторбаев деген бар, жана башкалар бар. Ошолордун баары тытып жеп кетиргенсиңер аны, биз билебиз. Бабановго жан тартпайм, мен жердешим. Ал дагы ууру, урдадуу жооп бериш керек, бүттүк жерде. Бир тууганыңбы, акеңби, тайкеңби, ким болсо да жооп бериш керек. Закон алдында биз баарыбыз бирдейбиз. Атамбаев өзү айткан, отуруш керек деп. Уурулар отуруш керек, уурунун орду түрмө деген. Өзү ууру болгон үчүн түрмөдө отурат. Мына,
Бул жерден сиздин калпыңызды айтып коеюн. Атамбаевдин ушундай алты баштуу ажыдары болуп кетишине силер себеп болгонсуңар. Силер. Андан кийин бул жерде 6-чы маселе айтып атасыз, премьерлер элге отчет берет деп, кайсыл премьер элге отчет берип жүрдү эле? 33 премьер келди 30 жылдан бери. Ошо 33-тün баарын силер кетирбедиңерби? Силердин эмеңерден, партияңардан премьер келгени калп беле? Ал факт болчу. Иште албай, чабал, ошол жерде отуруп кетпеди эле. 2015 шайлоо коргон ошол киши да. Анан ошо премьерлер депутаттарга эме берет деп атасыңар, отчет берет деп. Бизге депутаттарга отчет берген эмне кереги бар? Бир адам жоопкерчиликти алыш керек, бир адам. Анан премьер кылмыш иши кылса, мондо болот, премьер мынча кандай болот, мындай болот деп. Премьерлериңер жатпады ушул убакытка чейин ар бир конуштардан акча көтүп коюп, красный книжка чыгарбай ошол жерге. Элементарно ошол жерди орго бөлгөнгө эме чыгарбай болду. Туурабы же туура эмеспи? Мына силердин премьериңер ушинтип иштешкен. Президентке кирип чыгыш үчүн $50,000 алып атсыңар го силер. Мына ушул премьерлер, ошонун жанында жан-жокөрлөр ушул мына. Урматтуу бир туугандарым, алты баштуу ажыдарларга эч убакта алданбагыла. Андан кийин айтып кете турган нерсе, премьерлердин баарын өзүң кетиргенсиң. Текебаев, азыр эми өзүңдүн улагың ишке жарабай калгандан кийин, өтпөй турганын билгенден, Садыр Нуркожоевич 100% президент болорун билгенден кийин чырылдап чыга калдыңар го силер. Каяктан чыга калдыңар? Улактарыңардын баары жарабады. Кече мыйзам спор болдуң го парламентке. Ошо Темирлан Ормуков сени эметип, шымыңан тартып отуруп эле шыпырып түштү го сени. Туурабы? Кетип калбадыңбы? Мына айтып коеюн, бийликте бар го силер. Мындай айтканда, депутатский кандидатты силер бар го, мондайда шапка алмаштырасыңар да. Тиг Айыпкуловду алып келип койдуңар, буну алып келип койдуңар, тигини алып келип койдуңар. Депутатский мандат ушундай экен да, ада иммунитет болот экен да, алга эч ким кие албайт экен. Ошол ага квартира берилет экен, ага өмүр бою стакан тиет экен. Депутат деген мандат болот экен анын. Ушул депутат болгон депчи. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, мен сиздерге айтар элем. Урматтуу кыргыз элим айтар элем. Алданбоого чакырам. Айтып койчу. Эфирде деп. Ошого урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга айтар элем. Ушундай адамдын бар го, адамдардын баардын кыжырына тийип атасыңар. Силерден биз тажап бүткөнбүз. Көрөргө көзүбүз жок. Айтайынбы, көрөргө көзүбүз жок силерди. Жоголгулачы, кузгундар, уурулар. Текебаев, сенин бул тарыхта кечирилгис күнөөлөрүң өтө көп. 2010 июнь окуясы, 2010 мынонча. Жанар Акаев, силер болуп мына дача сууга барып текшеребиз, ушунун аягына чыгарабыз деп чыгардыңар ошону силер. Бок чыгарган жоксуңар силер. 40 адам кырылышына силер да себептисиңер. Батукаевдин кетип калышына силер да себептисиңер, парламентте отургансыңар. Андан кийинки нерсени айтып коеюн. Чабал, алла акмаңар эчтекеге жарабагандан кийин өзүңөр чыгып ар бир нерсени айтпагыла. Силердин деңгээлиңер биз билебиз. Силердин деңгээлиңер өзүң дагы улагыңдагы деңгээл барго эмне айтайынбы? Ал улагың экөөңөрдүн деңгээлиңер только порно канал, анан порно кылуу силердики. Болду. Башка эчтеке жок. Силер ошону гана билесиңер. Мындай кичинекей жаш муңга мындай жакшы таалим, тарбия берсеңер болбойбу? Эми урматтуу кыргыз элим, бул жерден өзү Текебаев мынчалык чырылдап аткан себебин бирок билесиңерби? Бунун мынчалык чырылдап аткан себеби парламентаризмди алып калуу болуп атат. Хандык башкаруу болот, аны мындай болот. Ой, тимеле минтип кетебиз, тигинтип кетебиз депчи, ал күндү да көрө жатарбыз. 30 жыл кыйналып келген кыргыз, 30 жыл кыйналып келген кыргыз. Эми 1-2 жыл кыйналып койсок эчтеке болбойт. 30 жыл көрбөгөн баарын эле көрүп келдик да, туурабы? Урматтуу кыргыз элим, дагы айтып кете турган нерсе, президенттик башкаруу дегенге галочка бергиле. Номер 1 Садыр Нуркожоевичке бергиле. Эртең 8 эмеде 2:30 деп эметип атат, 3 деп да жазылып атат, ар кандай маалыматтар бар. Эртең 8 буйруса өкмөт үйүнүн астына баардыгыңыздар Садыр Нуркожоевич менен жолугушууга келиңиздер. Кайдыгер карабаңыздар. Токмок болобу, Карабалта болобу, шаардын кайсы жагында болсо бүттүк
эмеден келиңиздер. Кемин болобу, чоң кемин болобу, бардыгыңыздарды Садыр Нуркожоевич менен жолугушууга баарыңыздар чакырам. Андан кийин основной нерсе айтып кете турган нерсе, бөлүшүп лайк басып комментарий калтырабыз. Мен азыр бир видеону эметем, чыкпаңыздар, эчкиңиздер көргөзөм. Бирок ошол көргөзөрдүн алдын нерде инсандарга рахмат айтып коюуну туура көрдүм. Биринчи очерет чаткал элиме, ошол чаткал элиме ушунчалык рахмат. Бүгүн мен ушунчалык элдин колдоп, коргоп атканын көрүп ушунчалык сүйүндүм. Чаткалдык бир туугандарым, азаматсыздар, мыктысыздар. Сиздер ушинтип колдоп, бир муштумда болуп колдогон үчүн биз келечекте жеңишке жетебиз. Биз эртең биздин ымыркай, биздин балдарыбыз ошолор эртең жаркын келечекте жашайт. Ошол үчүн күрөшүп атканыңарга бардыгыңарга рахмат айтам. Экинчи, өзгөн эли, Атахан Кимсанбаевичтин эли эметип төрөлгөн жери, өзгөн мисалы караңыздар. Өзгөн элиме да рахмат айтам. Өзгөн эли өтө мындай башкача эл болот да, тарыхый эл. Ушул өзгөн элиме да айтар элем. Таксист байкелерге, кайдыгер карабаган жарандарга баарыңыздарга кече чыгып өзүңүздөрдүн оюңуздардын позицияңыздарды билдирген үчүн баарыңыздарга таазим. Мен баарыңыздарга рахмат айтам. Жети областын элине рахмат айтам. Өзгөн элиме да өзгөчө рахмат айтам. Сиздер мыкты экенсиздер. Биз кыргыз эли баш ийбейт экенибизди, биз кыргыз эли бир адамга баш ийбейт экенибизди, биз 30 жылдык кланды жана планды кулатат экенибизди мен сезип, билип турам. Ага көзүм жетет. Үчүнчү нерсе, Жалал-Абад элиме рахмат айтам. Жалал-Абад эли бир канча адамдар топтолуп, ушундай колдоп, ушундай коштодуңуздар. Баарыңыздарга рахмат. Андан кийин Ысык көл элиме рахмат айтам. Ысык көл эли мисалы бекер такси алып барып, бекер алып келебиз деп такси байгелер чыкты мына. Сиздерге да таазим. Карапайым калк өзү уурулар менен, жеңиштер менен өздөрү күрөшүп атат. Ушундай өзүңүздөрдүн салымыңыздар кошконуңуздарга сиздерге да рахмат айтам. Андан кийин Токмок элиме рахмат айтам. Токмок элим ушунчалык кече чыгып, бир 15 торпок чыгып алып, аргандай бир мөөрөдө эле ушулардын бардыгына Токмок элим чыгып, жана башка элдер чыгып, мына Кудайга шүгүр, аларга жооп берип койду. Кимдин ким экен? Анан Токмок элиме рахмат айтат элем. Жа көк баарыны колдобой, Садыр Нуркожоевичти колдоп атканга рахмат айтат элем. Көк баарынын өзүнүн ончакты тууганынан башка эч кимиси жок экен. Мага Токмоктон толтура эмелер, адамдар байланышып атат, мына менде мессенджеринде турат. Андан кийин Сары Өзөн чүй элиме рахмат айтат элем. Сары Өзөн чүй дегенде мен башыма сразу элем не келет? Башыма баягы эле биздин ат чабып жүргөн, улак ойноп жүргөн көк бөрүбүз келет мен оюма. Сары Өзөн чүйдө ошон менен тааныгам. Сары Өзөн чүйүм дагы жакшы кайрылуу кылышты. Силердин баарыңарга рахмат айтам. Дукту түшүрбөйлү, ушундай кармайлы. Андан кийин жетинчи нерсе, Ысык Атай элиме рахмат айтам. Сиздер дагы чыгып, кайдыгер карабай, орусча болобу кайрылууну, кыргызча болобу, башка тилде болобу бүттүгүнө кайрылып бердиңиздер. Сиздерге чоң таажымлам. Андан кийинки 8-чи Жайыл району, Кара Балта жак, мына Жайыл районунда ошолор да чүйлүк элдердин атынан ошолор да жакшы кайрылуу кылдыңыздар. Сиздердин баарыңыздарга таазим. Ушул эмеден кайтпайлы. 9-чусу Панфилов району. Ошол жакта элиме да рахмат айтат элем. Ушунчалык колдоп коргоп атканыңыздарга. Андан кийинки Сокулук элиме рахмат айтат элем. Булар дагы кайрылуу кылышты. Баарыңыздарга өтө рахмат, өтө таазимлам. Андан кийинки Талас областынын элине рахмат айтат элем. Өзүм мен Таластын кулуну болом. Бирок Талас областынын элине да рахмат айтат элем. Ушунча эл топтолуп берип, бардыгыңыздар жапатырмак, бардыгыңыздар иштеп атканыңыздарга, бардыгыңыздар жардам берип атканыңыздарга баарыңыздарга рахмат айтат элем. Андан кийин Ордолуу Ош элиме рахмат айтат элем. Ошол биздин тарыхый Ош элибиз, биздин Курман Жандатка энебиз, жана башка залкар мыкты инсандар чыккан ошол жактан. Ошол элиме дагы рахмат айтат элем. Ушинтип колдоп коргоп атканыңыздарга, келечек үчүн күрөшүп атабыз. 13-чүсү Ысык көл. Биздин Ысык көл дегенде эле эмне биздин башыбызга келет биринчи эле. Биздин кереметтүү Ысык көлүбүз келет. Ысык көл элиме да рахмат айтат элем. Кайдыгер карабай, бардыгы 100% колдоп атат мына. Бүттүү колдоп атат. Кудай буйрса баары жакшы болот. 14-чүсү Жалал-Абад элиме рахмат айтат элем. Жалал-Абад элимде улуу аалым биздин устазыбыз Чубак ажы чыккан. Ушул биздин мыкты устазыбыздын
Жаллабад деген шаарына элиме рахмат айтат элем. Ушунчалык колдоп, коргоп, коштоп аткансыздарга. Андан кийинки Баткен, Өрүк Сардуу биздин Баткен элибизге, айткылачы. Бизден Баткенден ким чыккан? Исхак Разахов деген кезде Баткен оюбузга келет. Өрүк Сардуу Баткеним деп уламыштар бар. Баткен элиме да рахмат айтат элем. Бардыгы ушундай жапатырмак күрөшүп аткан үчүн. Андан кийинкиси биздин Нарын элиме рахмат айтат элем. Урматтуу кыргыз элим, караңыздарчы, биз кандай ушунчалык ушундай бир болгон эмеспиз тарыхтачы. Ушунчалык биз ушунчалык күрөшүп атабыз. Биз Кыргызстандын эртең жаркын келечегин көргүбүз келет. Андан кийин урматтуу кыргыз элим, Жет областын бардык элиме 6,5 миллион элиме рахмат айтат элем. Кичинекейден баштап чоңунан баштап кичинекейине чейин, байынан кедейине чейин, кедейинен байына чейин, чабанынан шопуруна чейин, жана башкасына чейин баарына рахмат айтат элем. Биз буйруса ар бир ушуну бир билиңиздер, пайгамбарыбыздын убагында гана ошондо дагы кесиптер болгон. Ошол убакытта да кесиптер бар эле. Хадит деп коет, бул темир кесип. Бир пайгамбар темирди эриттеме кылган болгон. Ошондой эле сымал ар бирөөбүздүн өзүбүздүн кесибибиз бар. Бирөөбүз мал багабыз, бирөөбүз чөп чабабыз, бирөөбүз жер айдайбыз, бирөөбүз бизнес кылабыз, бирөөбүз дагы бир башка иштер менен алек болобуз, бирөөбүз мамлекет кызматкери иштейбиз дегендей. Ушундай элимдин бардыгына рахмат айтат элем. Буйруса биз жаркын жаш балдарыбыздын жаркын келечеги үчүн күрөшүп атабыз. Урматтуу кыргыз элим, ошону эч убакытта унутпагыла. Биз ушунча эл колдоп, ушунча эл коргоп атканын өзүңөр көрүп атасыңар. Ушунча элдин бардыгына биз кыргыз элиме мен ушунчалык ыраазы болом. Өзүм лично мына Бекзат мен таластык эме катары, таластын кулунумун, мына Кыргызстандын эмеси мен уулу болом. Бирок ушунчалык мындай көрүп көзүм кубанды. 3 айдан бери бул уурулар менен жегиштер менен күрөшүп келатабыз. Ушу күрөшүп келаткандын натыйжасы бар экен, кыргыз элим алданбайт экен деп мен толук ынанып, ишенип отурам. Эмнеге дегенде, азыркы убакытта ар кандай бир маалыматтарды айтып атат. Бирок мына карагыла, Абдил Сегизбаевдин кандай экенин өзүнүн айылдаш айтып атат. Мына бүгүн мен аны жүктөп койдум. Бул жерде Адахан Кимсанбаевдин жер сатып жүргөн анда жүктөп койдум. Анда көргүлө. Ошолордун бардыгын поделиться кылгыла. Азыркы убакытта провокация кылган адамдардын эмесин сиздерге записин угузам. Ошону бардыгыңыздар бөлүшүп, комментарий кылып, лайк басыңыздар. Сиздердин баарыңыздарга азыр ошону кимдер эмне деп сүйлөп атат, кандай деп сүйлөп атат, анан кайсыл адам жерди сатып жиберген, бул фактически. Ошонун бардыгын далилдеп, тастыктап көргөзөм. Баарыңыздарга кыргыз элим, баарыңыздарга рахмат. Азыр мынакей мындай кылалы. Эме болуш үчүн бул мага WhatsApp'тан келген нерсе. Ошону көргөзүп, угузуп коюуну туура көрдүм. Мекенчилер чогулган жатышат. Мен азыр шашып чыгып баратам, ошо эмеге главный корпуска баратам, садыр жака. 11-inde saat 10'da eski аянтка садыр мекенчилерин болуп чогултот. Эменден эртең курултай болот, саат 10'да болобу эртең курултай? Эртең мен 10'да деп атам, бирок 11'де башталат. Эртерээк келгиле. Филармонияга, Я еще сага кечинде да. Саат 2'лерде садырскийлер 5000 киши чогулат деген, шаардан. Жакшы эле угулуп атабыз сиздерге. Садырдыкы экип деп атасың, жок, 3'тө деп жазылыптыр. Бирок эртерээк баш керек, анткени өткөндө Кара-Балтада саат 3'кө деп туруп. Эртеңки боло турган чогулуш тууралуу булар провокация уюштуруп атат, кыргыз элим. Мен силерге ошону түшүндүрүп коюуну туура көрдүм. Деп туруп 1:30га чогулушту. 2'де эл уже күрөп аткан. Ошон үчүн 3'кө деп атышат, бирок эртерээк баш керек да. 2:30 баш керек. 3'кө деп жазылып калыптыр садырдыкы шаардыктарга. Ошо анан дебаттан көрүп атасың, качып атат, барбай жатат. Ошо. Гражданскийге такап келет ошо. Дебаттан качып атат деди. Ушуга мен жооп берип койгум келет.
Адахан Мадумаров силер колдогон. Эмне үчүн мен Талас элиме орбойт? Эмне үчүн мен Нарын элиме орбойт? Эмне үчүн мен Ысык көл элиме орбойт? Эмне үчүн менин ошо 7 областтагы бардык аймактарга, бардык райондорго барбайт деген суроо жаралат. Бул качып атат, биз эмес. Нет, им красиво, понедельник, уже өзі біліп атады. Же ұтады, же ұтылар. Ошыға жараша уже заранее даярданып атышат. Же утат, же утулат дейт. Утарыбыз көрүнө эле турбайбы? Айткылачы. Элим мынча эл колдогон эмес. Эч кимди колдогон эмес. Мынаки, карагыла. Анан бул эл чыкса, эми айрыкта мекенчи деп, маңдайда сеники, же меники жазылып турупту. Туурабы? Провокация болуп кетет шу. Ошону күтүп атат да. Атайын булар эмеге алып келечат да. Ошо бир болуп жатат. Эмнеге жакшы таза утуп алса, эмнеге элге чогултат аны эчпесе. Эси утулганына өзү мактуу андай чогултат. Ошо гражданскийге такап келечет буларчы. Баягы Россия айткандай, же 13-үндө болот, же 26-сында, же 6 мартта деген да, 3 жолу, ошо 3 числодо революция болот деген. Ошондо болуп жатат. Азыр эми мындай может Россия азыр эми мындай канча орустар жашайт. Андай тынчтык болсун деп коюшу мүмкүн эми. Ой, мындай. Бирок Россия колдобойт садыр, билесиңер. Колдоп атпайбы? Обсе колдобой койсо эле болду да. Кыргызстан, Афганистанга айланабызда. Обсе колдобой атпайбы? Мисалы уголовниктер кантип колдойт алар? Да, колдобойт алар, бандиттер деп атпайбы, бандиттер деп. Мен шашып аткам, сен анда ошо информацияны түзбөйбү. Андан кийин айтып кетейин кыргыз элим, Россия барго колдобойт деген бул калп. Россия $500 миллион которду Кыргызстанга, ушуну бир билип койгула. Маалымат үчүн силер билип койгула. $500 миллион которбойт болчу, аны шайлоо үчүн которгон жок. Биздин жеп ичип алган үчүн, биздин бюджетибизде акча жок болгон үчүн, Россиядан жардам сураган үчүн Россия колун сунду, ушуну бир билгиле. Андан кийинки записти узам. Жашоочулар, мындай болуп атат. Эртең 8-числодо саат 2-ден 3-кө чейин Эски площадьта встреча болот Садыр Жапаров менен. Ошондо биздин конуштан эл келсин деп чакырып атабыз. Ошол жакта лозунг болот, Алтын казык Жаңыл мырза, ошонун астынан келе бергиле биздин жителдер. Бул не дегенди билдирет? Эртең чогулгула. Эртең чогулайлы. Андан кийин азыр көрсөтөм. Эртең чогулалы, ошол жерге баралы, андай-мындай кылайлы деп атканы атайын келгиле деп атат дейт. Бирөөдөн приказ чыгып атат. Мадумаровдон чыгып аткышы мүмкүн. Мадумаров бирдеке демейинче эч нерсе кыймылдабайт. Андан кийинки нерсе айтып коеюн, урматтуу кыргыз элим. Барыңар туура түшүнүп, туура кабыл алгыла. Бул жерде Талас областында сатылып кеткен жерди көргөзөм сиздерге. Мына бул видео Талас областынан мага келген. Ассаламу алейкум, эл журт. Кандайсыңар? Мына жана мен өзүм Талас областынын тургуну болом. Ошол жерде сатылып кеткен жерди мен көрүп жүргөм. Көрүп жүргөн катары сиздерге мен көргөзүүнү туура көрдүм. Жакшылап көрүңүздөр да, анан ушуну поделиться кылыңыздар. Мен киргизип койгом. Ассаламу алейкум, эл журт. Кандайсыңар? Мына жана Адахан Мадумаровдун Көксайдагы сатып жиберген жер. Мына казактар зым торуп кетишкен да. Бек Назаров айткан тарыхый документте Адахандын кол коюлган деген мыйзамсыз сатылган, ратификация болбогон жер, мына ушул жер да. Көрсөтөм сиздерге. Зымдарды тартып кеткен. Тартып кеткен зымдар. Бөлүшкүлө. Лайк басабыз. Жолдорду көрдүңүздөрбү? Узундан кеткен. Ошака чейин зым тартылган да. Тартылган. Аке, бул жак болсо Көксай айылы. Таллар жак. Көксай айылы. Кагазда
2600 гектар деп жазылганы менен документте 2600 гектар деп жазылганы менен по факту 5000 гектар өткөн да казактарга. Тиги тоғаны көрдүңүздөрбү? Ошол тоо, мунун ак жагында Майдан тал деген жайлоо бар да. Чабандар малдарын ошол жака алып барып жайкысын жайчы да. Азыр чабандар, элдер малдарын айдап өтө албайт ал жака. Мындай зымдар туруп чыгат. Адакам адымар мыйзам дейсиз. Бул жерлерди мыйзамсыз саткандыгыңыз кандай мыйзамдуу болуп эсептелеби? Мыйзамсыз саткан жериңиз мыйзамдуу болуп эсептелеби? Бул жерде жер жайыт комитетинин төрагасынын ушул жерлери тууралуу документтер бар да. Ошол жер жайыт комитетинин төрагасынын ошол документтерди көрсөңүздөр болот. Бүт по факту айтып берет алчы. Сурасаңар. Бул жакта бир эле айыл эмес, 3 айыл бар да. 3 айыл бар, 3-4 айыл бар. Бөлүшкүлө. Көк сайдан башка 3-4 айыл бар. Малдарын жайганга жер жок. Жерлердин баары жайлоо, жайыт жерлердин баары кеткен да. Урматтуу кыргыз элим, мен ушул жерде сиздердин баардыгыңыздарга чагылдырып колуман келишинче көргөздүм. Ар дайым мен айтып келгем, Талас областында ушундай жер сатылып кеткен десем, элдер кана дечи да. Бир. Экинчи маселе, бунун документи да бар. Кол коюп туруп ошону сатып жибергени, бул документи да бар. Үчүнчүдөн, мен азда айтып жүрөм, Маймак деген жер бар Таласта. Талас областынан бул эле жерди эмес, Маймак деген жер бар. Маймактан да бир канча жер сатып жүргөн. Ушуну бир белгиле. Булардын баары факты. Түшүндүңөрбү? Урматтуу кыргыз элим, кимди тандап атканыңарды, кимдин аркасынан ээрчип атканыңарды жана фейктерге айтып атам да, көзүңөрдү ачыкла, белгиле. Анан провокация жанагындай иштерди кылбагыла. Силер ушундай иштерди кылып атасыңар, силерге негизи кылмыш иши бар. Атайын. Өзүңөргө ошол эле нерсе менен кылмыш ишин ачып, силерди жоопко тартканга мүмкүнчүлүк бар. Ага закон жол берет. Ошон үчүн айтар элем, урматтуу кыргыз элим, мен ушул видеолорду жүктөп койгом. Баардыгыңыздар поделиться кылыңыздар. Көп бүгүн бир канча видео жүктөдүм. Булардын баары эме бүттүңүздөр, ошонун баарын поделиться кылып бөлүшүңүздөр, элдин баарына жетсин. Кыргызым илаба деген эме бар. Буйруса, дебаттан кийин ошону жүктөйм. Азыр эфир бүтөт, бир аз убактан. Ошодон кийин бир жакшы бир видео бар. Ушунчалык эл көп топтолгон Садыр Нуркожоевичке атайын жасалган видео. Анан кыргызым илаба деген Сыймык Бешекеевдин ыры бар. Ошону жүктөйм. Ошону дагы баарыңыздар поделиться алып бөлүшүңүздөр. Бул биздин 30 жылда бир жолу келген биздин шансыбыз. Эми алдырып койбойлу. До конца тууралуу. Андан кийин алда бузуклар ар кандай сөздөрдү айтып барып антебиз минтебиз дегендерди көрүп атасыңар. Ошого мен айтар элем, эч ким булар калп эле ар кандай бир сөздөрдү айтып минтет экен, тигинтет экен, ана адам чогултат экен деген бул калп. Эч убакытта эч бир нерсе андай болгон эмес. Булар кайра эртеңкиге адам чогултуп, адам көбөйтүп, эптеп ошол жерге барып бир мындай ыңгайсыз суроолор берейин деп ойлоп атышы мүмкүн. Бирок Садыр Нуркожоевич ак жана так болгон үчүн кандай бир суроо бербегиле, кандай бир нерсе дебегиле, алардын баардыгына жооп берет деп ишенем. Урматтуу кыргыз элим, ошондуктан баардыгыңыздарга айтар элем, бүттүңүздөр алданбагыла, алданбоого чакырам бүттүңүздөрдү. Эч кимиңиздер эч убакта алданбаңыздар. Ушул убакытка чейин алданып келдик. Текебаевга да айтар элем, Өмүрбек Черкешевич, болду, бүттү. Уурулар, Адахан Кемсанбаевич, Канат Исаев жана башка баарыңарчы эс алгылачы, болду, тажаттыңар силер.
Болду, эс алгыла бергиле жаштарга. Пенсияңарды алып коюп, жана урду алган байлыгыңарды эми өзүңөр эметип, ошонун үзүрүн көрүп жаткыла. Аферистер, уурулар, жеңилдиңер, болду, бүттү. Жеңилгениңер уже 5-нде эле жеңилгенсиңер силерчи. Түшүндүңөрбү? Силердин арам оюңар ишке ашпайт. Аны биз карапайым калк, биз силердин ошо арам оюңарды ишке ашырбайбыз. Биз ошонун акырына чейин турабыз. Кыргыз калкым, нукура кыргызмын деген кыргыз элим эч убакытта жат өлгөн эмес. Бир айтайын. Эч убакытта бирөөгө тизесин бүккөн эмес кыргыз элим. Россияда жүрө, Америкада жүрө, Южный Кореяда жүрө, ошол жакта ММАга чыгып, мушташып, өзүн көргөзүп, башка болобу, күрөш болобу, башка болобу, бүттүк жактан кыргыз элим, жумуш болобу, баардык жактан алдыда жүргөн эл. Эч убакта эч кимге биз мындай баш ийген эл болгон эмеспиз. Биздин да бабабыз, Манас бабабыз бизге өрнөк болгон. Ал Манас бабабыз эч кимге баш ийген эмес. Бул жагы Алтай, бул жагы Монголия, бягы Кытай бүттүк жерди баскан. Бирок тилекке каршы биз ошолордун тукуму экенибизди унутпайлы. Түшүнөм, кээ бир адамдар эме болушу мүмкүн, чагымчылдык кылып, ар кандай бир нерселерди жөнөтүшү мүмкүн. Бирок ар кандай бир нерселерди жөнөтүшү мүмкүн, урматтуу бир туугандар. Мен силердин баарыңыздарга айтар элем. Провокация калтырбагыла. Жаман бир нерселерге калтырбагыла. Баарыңыздардан суранып кетем. Эртең буйруса баары жакшы болот. Баардык жети дубандан ошол баарыңыздар ушунчалык жакшы, элдин маанайы ушундай жакшы болду. Чогулуп бердиңиздер. Онун да салып бериңиздер буйруса шайлоодо. Андан кийин айтып кете турган нерсе, эртең ушул эмеге аянтка бүттүңүздөр, эски аянтка топтолуп бериңиздер. Ушунчалык адамдар келсин, башы жетпей калсын. Адаханчылар эми ушунчадан бери азыр баш жетпей атты, мейис албай атты булардынчы. Ушунча адам топтолду депчи, бирок дагы да баш жетпей калсын. Адахан кече көрдүңөр го терде, жаман катында болуп, ошол жерде эме менен журналист менен урушуп аткан. Ошондой эми төрөлүп калып турдам, эмне алабыз эми? Мына ушу жер саткандар, эл саткандар, ушинтип кайра президент болом десе, Кыргызстандын ошол эметип, элдин шорун баарын кетиргендер ушундай эметип, Кыргызстандын элине мындай элин кыйнап койду да. Ошон үчүн айтар элем, ушу ууруларга алданбагыла, жегиштерге алданбагыла, буйруса баары жакшы дагы жакшы болот. Баардыгыбыз азыр киребиз. Эмеге киребиз, азыр мына 57 болду. Дебатка киребиз, дебатта Садыр Нуркожоевичти колдоп, ошол жерде өзүбүздүн позициябызды айтып турабыз. Дебаттан кийин эркин микрофон болот. Эркин микрофонго кирип бериңиздер, ким каалоочу болсо кириңиздер. Баардыгыңыздар киргенге укугуңуздар бар. Баарыңыздар киргиңиздер. Урматтуу кыргыз элим, сиздердин баарыңыздарга аябай мындай таазим, аябай ыраазы болсо болот. Мына карагыла, Адахандын саткан жерлери. Адахан бир эле бул жер саткан эмес. Дагы Маймакты атпайм, Таласта Маймак бар, эме бар, жана Баткен бар. Мисалы Баткенде кече суроо берсе, биз уттук деп койду, болду, бүттү. Башка жок эчтеке. Анан таластык элдер бар го, Адаханы күтүп атат. Ушу жердин бар го, эмесин сурайбыз деп, Маймак менен ошо эмени сатканын, ошол Көксайды сатканын ошол сурайбыз деп атат да. Анан мына Токмоктун тушун сатып жиберген. Бул факты да. Мына эметте 630 гектар деп айтылат. 620 деп, бир 620дан көп. Ошол жерди дагы өткөрүп жиберген карагыла. Мисалы да эметип Казакстанга каркыраны мисалы. Жана 4 анклав бар. Эмеде дагы Сүлүктүү эмеси шаары, Ак Татыр өкмөтү мисалы да анклав болгон жер бар. Баткенде 4 жер бар. Ошон үчүн баарыңарды айтар элем, ушуга окшогон аферист урууларга алданбагыла. Булардын ойлогон оюнун баарын таш чапты. Биз карапайым калк алданбайт экенибизди, биз ушундай мыкты экенибизди тастыктап жана далилдедик окшойт деп ойлойм. Садыр Нуркожоевич тандайлы, Садыр Нуркожоевичке салалы, президенттик башкарууну кылалы. Парламенттик башкарууну уже тажадык. Парламенттик башкаруу Текебаев айтып атат, болгон жок дейт. Бок жеп жүрдүңөр силер 30 жылдан бери парламенттик башкарууну ошо кыла албасаңар. Бок жедиңер ошол жерде. Ар кимдер 10дан 20дан иттерди алып бара алгансыңар ошол жергечи. Ошолорду фас дейсиңер, алар болсо аягын үрөт, биягын үрөт. Аяка тартат, бияка тартат. Ал губернаторду аласыңар, бул губернаторду аласыңар. Өзүңөрдүн адамыңарды ар бир жерге алып барып койгондон башка эчтеке кылган жоксуңар. Анын баарын биз кыргыз эли көрүп атабыз. Көрүп келгенбиз. Ошол урматтуу кыргыз элим, мейлиңиздер, көрүшкөнчө мен чыктым, бөлүшүп алыңыздар, Көрүшөбүз азыр эмеден жолугабыз. Баардыгыбыз, мейлиңиздер. Теледебаттан кайра кириңиздер баарыңыздар. Мейлиңиздер, ассалам алейкум. Facebook'ta баракчама жазылыңыздар, кыргыз элим үчүн деген баракча. YouTube'да издеп жүргөн баардыгы ошо Facebook'тагы кыргыз элим үчүн деген баракчага катталууну суранам. Мен чыктым, мейлиңиздер.